Февральдын биринчи жарымы, экинчи жарымы, марттын биринчи жарымы, ошондой эле октябрь, ноябрь айлары чыңап абалында өтөт. Көбүнчө финансылык жактан. Жалпы мамлекетибиз үчүн деле Кыргызстан мамлекетибиздин экономикасында, саясатта бардык жакшы нерселер болот. Жалпы элдин турмушунда деле. Может, золотые горы обещать, байып кетебиз деп баштаса, ушул февральдын экинчи жарымы, марттын биринчи жарымында адамдарыбыз ошого барбашы керек. Сак болуш керек. Сак болуш керек. Ойбендер үчүн бул балдардын ийгиликтери аябай жакшы, кубантат. Балдардын чоң-чоң ийгиликтери, окуудагы жетишкендиктери. Эң момундай удачный үй алуу үчүн букка шаарлар үчүн жакшы. Кийинкилер эгиздер туура айтасыз, бул 60 градуста жайгашат экен эгиздер. Бир жыл ичинде аябай бутка тура тургандар, ошо рак бөөндөр быйылкы жыл. Кийинки жыл левтер, арстандар. Арыстандар үчүн жакшы. Айрыкча взаимоотношения, өзара мамиле алаканы оңдоо үчүн арыстандарга жакшы. Бийкештердин ошондой бизнесмендер болсо, ишкерлер, ошол жакта аябай иши жакшы кетет. Таразалар үчүн 11-секторго келет экен Юпитер. Бул достордун колдоолору аябай жакшы. Начальниктер, руководителдер менен 3 категориядагы адамдар катуу колдойт. Скорпиондор пайдалана билиш керек. Стрелец жаачы жылдыз топтордун өздөрүнүн символический родной знагы болуп эсептелет. 9-чу. Религия, Кудай, Алла деп мечиттерде, ошол жактарда да жакшы иштер жүрөт. Бала сара кеч, ал бул ишенбей, ага таштагысы келип атса, мурастардын үйлөрүн. Ушул убакта козерогдор, текечелер колго алса, жөн эле мындай алып туруп, завещание өткөрүп берип кой, ошондой чоң имуществолорго ээ болуп калуу үчүн бул текечелер үчүн эң жакшы мезгил. Водолейлер булар суу кыярлар үчүн, суу перде жылдыз астында төрөлгөндөр үчүн 7-секторго кирет экен. Бул булардын горизонтунда пайдалуу, жөнөкөй гана таанышуулар эмес, пайдалуу таанышуулар көп болот. Балыктар да бул 6-секторго кирет экен. Как раз айтып коелу, бул жерде 6-сектор, сектор работы, здоровья и долгов тапот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды кирип келе жаткан 2026 жаңы жылыңыздар менен чын дилибизден куттуктамакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргызстандагы белгилүү биздин астролог агайларыбыздын бири. Кыргызстанда эле эмес, бүгүнкү күндө Борбор Азияда да, андан тышкары чет мамлекетте дагы өзүнүн мындай туура прогноздорун берип келген агайыбыз Жанар Кадыралиев болмокчу. Жанар мырза, агай студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы. Эми жалпы кыргыз элин кызыктырган эле эң маанилүү болгон биринчи эле суроодон баштайлы. Мынакей жылкы жылы 2026 жылы босогон аттап кирип келе жатат. Кыргызстан үчүн кандай жыл болот? Негизи жакшы жыл болот, албетте. Мындай бир аз белгилүү бир ай, 2 ай ичинде чыңалуу абалдар жок эмес, кайсы бир айларда. Аны деле ачыгын айтып кетели көрүүчүлөр үчүн. Ошол айларда февралдын биринчи жарымы, экинчи жарымы, марттын биринчи жарымы, ошондой эле октябрь, ноябрь айлары чыңалуу абалында өтөт. Көбүнчө финансылык жактан адамдарга ушундай терс таасирин тийгизип өтөт. Ошол убакта, ошол айларда финансылык жактан баягы алдамчыларга, мошенник, митаамдар дейбиз, мошенниктер ушулардан абайлаш керек. Финансылык жактарын. Бирок азыркы учурда МВД көп контролдоп атышат, немелерди баягы финансовый пирамидалар, сетевой маркетинг көп указдар, мыйзам чыгарып койгон турбайбы, ошол боюнча аларды көп такалап атышыптыр. Такаланып жаткандардын арасынан кайрылып аткандар дагы бар, мага иши сотко ашып кеткендер. Да, эми ошолорго ошол айларда этчат болгула деп азыр могу берүүнүн арасында айтып деп кетебиз. Жыл негизи жакшы, управитель Меркурий планетасы. Меркурий планетасынын бул немесин ала турган болсок, планетардык принциби боюнча айта турган болсок,
бұл мышление, мыслительный процесс деп қойды, ойлау процесстері. Ошондой эле вот ограничение движений, координация движений деп қойды, кыймылдын координацияларын кошо берет. Ушул жактарга адам жалпы эле уюштуруу иштерин кандай алып кетиш керек. Ушул жакка өтө жогорку деңгээлде көңүл бөлгөн адамдар гана чоң ийгиликтерге жетишет быйылкы жылы. Ошол себептен ушул Меркурий планетасына алып караганда бүт адамдын ойлоо процесси, жалпы акылына таасирин берген планета катары эске ала турган болсо, бир ушуга кошумча кыстарма кылып, бир притчаны айта кетсек болот, бир элге түшүнүктүүрөөк болот, имиш да эми. Бул притча мындай айтылат да. Кудай эми бардыгыбызды жараткандан кийин бүт жаратылышты, адамдарды, пенделерди жараткандан кийин бардыгын элдерге, адамдарга таркатып жүрүп, мындай полкалардын текчесин караса бакыт калыптыр да, эми ушу бакытты деле алып барып берейинчи деп анан учуп чыгыптыр, кимге берейин, эртең мен учуп чыкса. Ошол учуп келе жатып, муз пространствого туш болот экен, анан эч нерсе көрүнбөйт, эми кандай кылсам бир чекит көрүнөт, точка. Жакындап учуп бара берсе баягы точка чоңоюп караганга айланып, анан дагы жакындап баса ал караанда, ал жерде музду жарып алып эки аял кир жууп отуруптур да. Бирөөсүн эми Кудай сразу ойлонуптур, эми башка жакка алып барганда эмне, бул деле өзүм жараткан пенделерим, ушу бакытты ушу эки аялдын бирөөсүнө берейин эми деп. Мындай көңүл жүгүртүп караса, силердин журналист тил менен айтканда ар кандай ракурс менен айланып Кудай карап тур да. Алар көрбөйт Кудайды, эми Кудай көрүп турат. Анан бир аял аябай жүдөгөн байкуш. Эптей албаган, чачтары да, кийимдери кир, муздун үстүнө да жөн эле төшөк-мөшөк кийгизбей жөн эле отуруп алыптыр да, аябай кыйналып жүрүп атат. Анан бирөөнү каршы тимелеп тыпырлайт экен, чыйрак таптаза. Анан Кудай айтыптыр, эми тетиги чыйрак тыпылдаган неме өлбөгөн жерде окатын, өз окатын тың алып кеткидей. Мынау пендеме жүдөп эле зорго турат экен, буга бербесем бул байкуш вообще кыйналып калбайсың окаттан деп анан ошого берген экен бакыттычы. Анан ошон үчүн ошондой анчалык эле ойлоно бербеген, асан кайгы боло бербеген, бай мектептерде троечниктер эмне үчүн миллионер, миллиардер болуп кетет деп бизнес тренерлер айтып атпайбы? Вот ошондон да алар оңду солду карабай, урду сокту кете берген немелер да, мындайча айтканда. Бирок ошолорго эмнегедир турмушта везет. Эмне себептен? Потому что баягы эле физиканын сакталуу закондору, жаратылыштын сакталуу закондору орундалат да. Адам эгер ойдон канчалык утса, акчадан уткузат. Эгер ойдон уткузса, анда акчадан утат да. Ошол себептен бул ушул жылы 26-жылы Меркурий башкарып жаткандыктан биз ойдон канчалык эле утуп, бул жерим жакшы үтүктөлүппү, анан бул жерим үтүктөлбөй калыппы, шымым пайчасын бүксө бир жагы узун кыска деп мынте бербестен тез кетсе, баягы өзүн карабай койгон аялдарда же болбосо балки троечниктер деле ушундай да, карабай үстүнө эмне элесе кийип чыгып кете берет. Зато бизнеси, уюштуруу иштери баары жакшы, акча иштеп. Алар ойдон дайым уткузат, акчадан утат да. Анан жалаң баягы отличник айтыңыз. Демек, анан отличниктер болсо баарын утуп жүрө берет, акчадан уткузат. Турмушта да жолу болуп болгондон ошондой да, астрологиялык тил менен айтканда. Ошол себептен быйылкы жылы ойлоо процесстер аябай абдан жакшы тез жүрүү керек. Асан кайгы болуп, майда чүйдө ар кандай мелочторго көңүл бура бербеш керек. Ошондой иш алып кеткен адамдар уюштуруу иштери, акча, финансылык, материалдык жактар баары жакшы кетет. Ушуну элге айтып кеткибиз келди. Кеңеш катары. Бул сөзсүз поведениянын сөзсүз оңгонго, адам өзүнүн жалпы иштерин оңгонго сөзсүз жардам тийгизет. Ошон үчүн ошондой өзүнүн поведениясын, өзүнүн алып жүрүү жүрүм-турумдарын ушундай негизде алып жүрүш керек. Быйылкы 26-жылкы кирип келип калган жаңы жылкы жылында ушундай алып жүрүү керек адамдар. Адамдар. Жылдыздар ушундай кеңеш берет. Өлкөдө, экономикада кандай өзгөрүштөр болушу мүмкүн? Өлкөдө, экономикада жакшы өзгөрүүлөр, олуттуу эле жакшы өзгөрүүлөр болбой койбойт, жакшы. Потому что бул жер эмне үчүн дегенде, бул жерде могу сплошной благоприятный линиялар бизде астрологияда мындай полосалар менен берилет. Ошол полосалардын бардыгы благоприятныйлар, красный менен белгиленет. Неблагоприятный, чыңалуу абалындагы нерселердин бардыгы булар кара полоса менен берилет. Бул жерде бизде көбүнчө
жыл бою 25-жыл бүтүп 26 жыл сплошной красный полосалар көп кетип жатат. Значит, благоприятный нерселер, жакшы нерселер, жемиштүү, ийгиликтүү жылдары болот. Жалпы мамлекетибиз үчүн деле Кыргызстан мамлекетибиздин экономикасында, саясатта бардык жакшы нерселер болот. Жалпы элдин турмушунда деле. Бирок мен сизге башында айтып өткөндөй, февралдын 2-жарымы, марттын 1-жарымы чыңалуу абалында, октябрь, ноябрь деп эдикпи? Бул үчөөндө тең Лилит деп болот. Лилит все тимит деп болот. Лилит баарын каралап, караңгылап, тумчулап турат деген түшүндүрөт кыргызча которгондо. Бул Лилит 3 учурда тең, 3 мезгилде тең, ушу 3 айда. Не болуп атат? Биринчисинде узел менен түзүп атат, северный лунный узел менен. Октябрь айында Нептун менен түзүп атат. Ноябрь айында бул жерде Сатурн менен түзүп атат. Ошону бардыгына так токтоло турган болсок, элдер ушуну жазып алса болот, жазып албаса кийин ошо видео тасма чыкканда YouTube каналга кайсы жака чыгарасыздар. Алдыга аркага жылдырып перемотка кылып көрүшсө болот. Ошондо бул узелге түзгөндүктөн февралдын 2-жарымы, февралдын 1-жарымы, февралдын 2-жарымы, марттын 1-жарымында узел бул көптөгөн адамдарды берет. Эң кеми 2-3, какая-то группа людей, 2-3, 5-6 адамдан турган, может быть 10 чакта адам. Ошолор менен иш алып барууда бака-шака бириң укпай ошолордун берген күйүүсү, настрой боюнча алардын шыкагы менен иш алып кеткен адам финансылык, материалдык чоң убыткаларга дуушар болот. Бул акча эле эмес, товарларын, буюмдарын, теримдерин, мал жандыктарын алдатышы мүмкүн. Вот ошон үчүн ушул убакта ошол көптөгөн 2-3 адам, 5-6, 10 чакта адам момундай экен укмуш, заладые горы обещает, байып кетебиз деп баштаса, ушул февралдын 2-жарымы, марттын 1-жарымында адамдарыбыз ошого барбашы керек. Сак болуш керек. Сак болуш керек. Октябрь айына токтолсок, кандайча мүнөздө өтөт бул акча жагы, финансылык жагы. Бул Лилит это элемент 8-го дома деп коет. Бул общий деньги, общий имущество деп коет. Көңүл бурсаңыз, бул деньги эле, акча эле эмес, имущество жакка дагы көңүл болуп атат. Ошол себептен бул жерде ошо акчасынбы, буюм товар түрүндөбү, мал жандыктарын алдатабы, үй-пүйүн алдатабы, имуществолорун алдатабы, ошол Нептун боюнча болот. Нептун бул планетарный принцибин алганда 12-чи дом, вот какие-то загадочные дела, какие-то мындай непонятные дела. Кайсы бир түшүнүксүз бир таасирлердин астында эле адам алданып калат да, акчаларын көп алдаткан учуру болот. Материалдык товарынбы, башкаларынбы, мал жандыктарын берип жиберип алдатабы бирөөлөр. Ошонун баардыгы үй-пүйүн берип жибереби. Абайлаш керек, ушул октябрь айына түшүш керек. Орто чендерин октябрь, ушунда абайлаш керек. Бул жалпы бардыгыбызга тиешет, бардык жылдыз белги. Андан кийин ноябрь айына келсек, ноябрь айында ошол эле Сатурн менен түзүп атат. Бул Сатурн уже Нептун эмес, бул уже какой-то жашы улуу адамдар. Мисалы, өзүңө караганда бир 3-4, 4-5, 5-6 жаш улуу болсо, бул өзүң менен теңдеш деп эсептелет, өтө көп эмес. Эгер өзүңүздөн 10-15 жаш улуу адамдар болсо, ошолор көбүрөөк алдайт. Эми мисалы, жашы 30 жаштагыларды 40-45тегилер жөн эле алдайт да, 50 жашка чыгып калгандар. Биринчиден жашы улуу адамдар или руководители, начальники, ошолор менен түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, айлыгым көтөрүлүшү мүмкүн, финансы болуп атпайбы? Көтөрбөйм, эмне үчүн, ишти жакшы кылганыңар деп мындай спорлор чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн руководитель, начальниктер да ушу Сатурндун таасири астына кирет. Вот 10-й сектор неба деп коет, асман. И ошол жерге чоң кызматтагы адамдар кирет. Конфликт көп болот экен. Деловые люди, да, таасирдүү адамдар, бир крутой жипте кеткен момдой адам болса, анын машинан кичине тийишип кетсе, аны менен катуу семменге келбеш керек, проблема жаратып коюшу мүмкүн. Ошо чоң кызматтагы адамдар, таасирдүү адамдар, миллионер, миллиардер, богатые люди, бай адамдар дагы ушул Сатурн же болсо 10 сектордун таасирине кирет, асмандын 10 секторуна. И ошондой эле бул же чоң кызматта деле иштебеши мүмкүн, бай деле болбошу мүмкүн, жөн гана таасирдүү адамдар бар го, тили өтүмдүү. Ошолор дагы вот 10-й сектор неба или Сатурн карамак астына кирет. Ошол себептен ошондой кыйын таасирдүү адамдар менен семменге келбей, ноябрда тынч жакшына отуруп турсак, вот декабрь айы жакшы, декабрдын 2-жарымы жакшы эмес, жаңы жылга жакындаганда. Ал деле жакшы, декабрдын 15-нен 31-декабрга чейин кирип келип калган 27-жылга чейин. Бирок ошо 15-декабрдын 31-декабрь деле жакшы, ага караганда еще лучше, еще жакшы 1-декабрдан 15-декабрга чейин. Декабрдын 1-жарымы момундай жакшы ай.
Ушул убактарда көп пландаган, ишке ашырылууга кирип келе турган 27-жылга кам көрүп аткан болсо, ошо декабрдын 1-2 жумасында, 1-жарымында ошо чоң чечимдерди кабыл алган адамдар негизи чоң утуштар менен чыгат. Азыр анда биз ар бир жылдыз белгиге бул жерде 12 зодиака токтолуп өтсөк. 12 зодиакалык белги берип кетсек, биринчи аксакалдата жазсак, баягы сиз айтканда X плюс Y дегендей, аксакалы бул иреме да кой жылдыз. Кой жылдызынан баштайбыз. Мына кой жылдызы үчүн Юпитер 1 жыл бою 12 жылда бир айланат да, ошондо 12 зодиакалык знактын ар бир жылдыз белгиде, мисалы Левте, бул Тараза жылдыз тобунда ар биринде 1 жылдан жүрүп отурат да. Азыр Лев жылдыз тобуна кирет 30-июньда 26-жыл. Жылдын 2-жарымы. Эртеси уже 1-июль болуп атпайбы. Ошо 30-июнь күнү кирет, ошондон баштап 1 жыл ичи сектор любви, сектор детей деп коет, 5-секторга киреткен овендер үчүн. Бул балдардын ийгиликтери аябай жакшы, кубантат, балдардын чоң-чоң ийгиликтери, окуудагы жетишкендиктери, бизнестеринде, жумуш жактарындагы ошол нерсе. Анан бойдоктор болсо, бул сүйүүнүн күчү керемет дегендей, сүйүү жагында аябай жакшы нерселерди алат. Ошондой эле чыгармачыл адамдар үчүн, ырчылар, чоорчулар, акындар, жазуучулар, кинематографисттер, бүт чыгармачылык жакта искусство тармагында иштегендер үчүн жакшы убак. Ошо анан баягы көп жылдан бери балалуу болбой жүргөн ойын кой жылдыздар дагы бар да, алар дагы балалуу болуу үчүн жакшы жыл. 26-жыл. Жакшы. Кийинки жылдыз топ булар 30-градус букачарлар. Жакшы жардам берип атасыз. Мен жардам берип турам сизге. Сиз бир гана бизге жакшы прогноз берип турмуз. Бул жакты гана караңыз да. Ооба. Букачарда бул 4-секторга кирип калат экен 30-июндан баштап. Букачарлар үчүн, вот мисалы кээ бир адамдар асаңгай болбош керек деп атпайбы, осоңгай болду, мен акчам жок да, үй ала албайм да деп, бир 80-90 эле пайыз акчам бар, үй ал жетпей атат дебеш керек. 30-40 эле пайыз болсо, калган карыз куруз ал жак бул жактан кылса, бул эң момундай удачный үй алуу үчүн букачарлар үчүн жакшы. Бул үй эле эмес, үй, земельный участок, недвижимость или какая-то крупная собственность, бир чоң бизнес сатып алуу, башка ошолор үчүн жакшы. Эң эле жаман, худшем случае, эң жаман эле учурда баягы косметический ремонт, үйдүн ичин аябай евро ремонт кылып, башка ушундай нерселер күтүлөт. А жаштар үчүн эми 60-70ке чыккан букачарлардын ата-энелери жок болуш керек. 20-30-40 жашка чейинкилердин ата-энеси барлардын ата-энелердин колдоолору жакшы, ошого таянса болот. Ата-энелер эмес, это от слова род, родители, родственники, туугандардын да колдоолору жакшы. И бул миграцияга, алыс жактарга айткандай жер которуп кетүү үчүн дагы аябай ыңгайлуу, ийгиликтүү учур букачарлар үчүн. Эгиздер, туура айтасыз, бул 60-градуста жайгашат экен эгиздер. Эгиздер үчүн бул 3-сектор. Бул короткий дальний поездки, кыска мөөнөттүү сапарларга, алыскы узак мөөнөттүү сапарларга чыгуу үчүн жакшы. Документация, мисалы үйдө сатып алганбыз 5 жылдан бери документ бүтпөй жүрөт. Госрегистрге тиешелүү органдарга жүгүрүп жүрүп ишин бүтүрө албай атам дегендер үчүн үйүнүн документи болобу, башка документтерди, маанилүү документтерди бүтүрүү үчүн быйылкы жыл аябай жакшы. 26-жылдын жарымынан баштап 30-июндан 27-жылдын июнь айына чейин аябай жакшы. Ошо документация иштери, унаа машина иштери, автобизнес менен заниматься эткендер үчүн өтө чоң, жемиштүү жыл. Автобизнес менен. Авторыноктагылар катуу иштеш керек. И бул канцелярский товары, же ошол жакта канцелярский товары менен заниматься этет. Журналистика жакта иштеген мугалим, СМИ, средства массовой информации. Массалык маалымат каражат, журналисттер үчүн, мугалимдер үчүн, носители информации, айтишник, программисты, ошолор үчүн да аябай ийгиликтүү боло турган жыл. Жакшы бөөндөр кийинкилер 90-градуста. Бөөндөр үчүн бул 2-градуста эң акчаны жакшы ийгиликтүү тапкандар, булар денежный виде, желательно. Булар баягы буюм, терим, товар түрүндө эмес, мал жандык түрүндө эмес, прибыль, кирешелери булар көбүнчө акча. Хрущащими дегенде, курук акча түрүндө алуучулар, булар рак жылдыз тобу быйылкы бөөндөр.
экинчи сектор. Андан сырткары башка уюштуруу иштери дагы жакшы кетет. Иш кылып эң байып жакшы 1 жыл ичинде аябай бутка тура тургандар ошо рак бөөндөр быйылкы жыл. Кийинки жыл левтер. Арстандар. Арстандар үчүн биринчи сектордо болот. Это сектор дом личности деп коет, сектор личности. Адам көбүнчүлөр бул 1 жыл ичи айрыкча ушу жылдын экинчи жарымында вот бул центре внимания көпчүлүктүн көңүл борборунда болот. Вот өзүнүн өңү түсүн өзгөртүп, имиджин өзгөртө албай жүрсө, чачым момундай апсыйган, мындай кылсам, тигиндей кылса, имиджин өзгөртүү үчүн дагы эң жакшы мезгил. И бул ось, взаимоотношения деп коет. 1 менен 7 бир ось, да палка на двух концах, эки жагын. Взаимоотношения бойдок жүргөн арстандар дагы үйлөнүү үчүн жакшы момент. И мындай кандай бир взаимоотношения алака бузулган адамдар менен мамилени оңдоп түзөө үчүн дагы аябай жакшы учур. Көптөгөн таанышуулар көп болот. Иш кылса мындай көп ийгиликтерди жаратуу үчүн булардын горизонтунда көптөгөн адамдар таанышуулар көп болот. Активдүүлүк көптөгөн адамдар менен жакшы иштер кетет. Иш кылып өзүнүн жалпы иштерин уюштуруу үчүн дагы бул арстандар үчүн жакшы. Айрыкча взаимоотношения, өз ара мамиле алаканы оңдоо үчүн арстандарга жакшы ушул. Бийкештер. Кийинкиси бийкеч. Сиз каякта мен жаттап алгам Жанар мырза. Сизде келет тагатуу даярдагам. Ал жактан карап атат. Жок, бийкештерди айтып бериңиз эми. Эми бирок сиз өзүңүз деле сабаттуу адамсыз, кээ бир баягы мындай билими күчтүү адамдар аны карабай деле билет. Ошентип тамашалап карап атасызбы деп атпаймынбы. Эми бийкештерде бул 12 сектордо болот экен. 12 сектор бул бүт жабык типтеги организациялар менен жакшы иш алып кетет. Жабык типтеги организацияларга бул биринчи ооруканалар. Эгер ошо жабык типтеги мекемелер менен иш алып кетүүчү бизнесмендер болсо, ошолор иш алып кетсе, ишкерлер аябай жакшы. Биринчи ошо жабык типтеги ишкерлер ооруканалар кирет, больницалар. Экинчи ветеринардык мекемелер кирет, мал жанаттар. Үчүнчүсү жаза өтөө бөлүктөрү кирет. Войсковые части, военный частар жабык типтеги менен. Бүт ошол жака продуктор менен камсыздаган, же прачечная, кийим кечесин жууп берип тазалаган, бизнес көрсөткөн, услуга, кызмат көрсөткөн фирмалар болсо, ошолдой жак менен иш алып кетсе, бийкештердин ошондой бизнесмендер болсо, ишкерлер, ошол жакта аябай иши жакшы кетет. И баягы ооруп жүргөн, мындай ден соолугу боюнча диагноз коюлбай көп оорулар мындай кыжаалат кылып жүрсө, ошо оорулардан айыгып кетүү үчүн вредный привычка, чылым чексе, ошолорду таштоо үчүн арак ичсе, арак ичсе, ошондон кутулуу үчүн эң жакшы мезгил. Кийинки Тараза. Кийинкилер Тараза, туура. Виси. Таразалар үчүн 11 секторга келет экен. Юпитер бул достордун колдоолору аябай жакшы. Достор менен чоң-чоң ийгиликтерге жетишет 1 жыл. Буга чейин демейдегиден мисалы анчалык эле бир жакшы чоң ийгиликтерди алып келбей, достору бир жакшы жардам бербейт деп нааразы болуп жүргөн болсо, ушул жылы достору менен бул достор эле эмес 11 сектор, бул жакын санаалаштар, жакшы тааныштар, хорошие знакомые, ошо жакшы тааныштардын колдоолору, ошол жакшы тааныштардын колдоолору аркылуу бул какие-то организации тоже, какие-то мындай коллеги, кесиптештер, ошолордун колдоолору жакшы, анан кайсы бир коюп жүргөн өтө чоң үмүт эмес, бир 10 балдык шкала боюнча ала турган болсок, бир 8-9 шкалага чейинки жеткен үмүттөрүнүн да орундалышы үчүн эң жакшы таразалар үчүн. Жакшы. Чаян, Скорпион. Чаян, Скорпиондор 210 градуста жайгашкан. Булар үчүн 10 секторга кирет. Как раз мен сизге баягы Уран, Сатурн менен 10 сектор айткан, баягы начальниктер, руководителдер менен 3 категориядагы адамдар катуу колдойт. Скорпиондор пайдалана билиш керек. Руководитель, начальниктер ошол эле жерге чоң кызматта иштеген, власть имущий дейт. Чоң кызматтагы адамдар кирет. Экинчи миллионер, миллиардер, бай адамдар. Миллиардер болбосо деле любой бай адамдар колдоо жакшы көрсөтөт. Ошону пайдаланып калыш керек. Ошо чаяндар, скорпиондор. Бул экинчиси
Şu bay adamlar oldu. Üçüncüsü мындай жөн гана чоң кызматта иштебесе, бай болбосо деле таасирдүү адамдар. Алардын да колдоосу жакшы. Şu üç kategori adamlar жақсы колдойт. Анан бул цели, еще планы, да, какой-то план, ой максаттарды, тура план, ой максаттарды тура кой, ошону ишке ашыруу үчүн да цель, максаттарына жетүү үчүн эң жакшы мезгил. Чаяндар үчүн, скорпиондар үчүн. Эми жаачы стрлес, мен өзүм жаачымын. Кенен айтып бериңиз. Кенен. Жаачылар үчүн бул 9 секторду тутат. Юпитер 9 сектор бул стрелес жаачы жылдыз топтордун өздөрүнүн символический родной знагы болуп эсептелет. 9-чу. Мисалы бука шарлардыкы 2-чи, 7-чи родной знагы да. Силердики 9-чу. Иши кылса бир жумуштага кайсы жакка кирсем жүргөн жаштар болсо, айрыкча жаштарга берилчү кеңеш. Бул ошол какой-то проверяющий юридический органдарга кирип иштегиси келип кызыгып жүргөн, ошол жакта чымыны бар жаштар болсо, эркек балдар болобу, кыз балдар болобу, ошо эми юридический орган дегенге эмне кирет? Ошол МВД, ГКМБ, сот, прокуратура, ушул жактарга кирсе, тиешелүү юридический образование, билимдери болсо, эми МВДда участковый болом десе деле юридический орган. Ага эми сөз юридический болсун керек, кыргыз тилчи, орус тилчи болсоң деле кире бересиң, жогорку билим болсо болду, участковый болсун. Ошол юридический органдарга жайгашуу үчүн эң жакшы. Чет элдик өнөктөр, партнерлор менен мамиле кылуу үчүн дагы эң жакшы, жогорку окуу жайларын тапшыруу үчүн жакшы. Эгер кайсы бир жогорку билим болуп, экинчи жогорку билим алам десең, ал үчүн дагы жакшы. Бул еще динчилдер үчүн жакшы, религия. Жогорку окуу жай өзү билип туруп сурайт да, мисалы, мугалимдер, сурак алуучулар. Беркилер дагы сурак алуучулар, проверяющий юридический органдар. И бул диндегилер дагы сурак алуучулар да, барганда Кудай Алла Таала сурак алат дешет го. Ошондой эле бул дин жагында дагы жакшы иштер жүрөт. Религия, Кудай Алла деп мечиттерде, ошол жактарда да жакшы иштер жүрөт. Эмне себептен? Ошо стрелестердин арасында дин иштерин уюштуруу боюнча, ошо дин иштер паломничество боюнча чет өлкөгө чыгып келүү үчүн жаачылар үчүн аябай жакшы. Ошондой эле юридический маселелерин чечүү үчүн да, мыйзамга байланыштуу маселелерин чечүү үчүн да жаачылар үчүн эң жакшы мезгил. Чоң-чоң жаңылыктарга ээ болсо жакшы, ийгиликтүү жаңылыктар. Кийинкиси текечер, козерог. Текечерлер үчүн как раз мен бая сизге айткан 2-ci сектор только акча дедик, 8-ci секторга кирип атат. Бул 8-ci сектор финансовый секторда, материалдык да сектор, акчадан сырткары. 8-ci секторду бул жөн эле 2-ci сектор чөнтөгүңдө акча болсо, бул 8-ci сектор бул общий деньги, общее имущество, еще сен чөнтөгүңө келип түшө элек акча. Кайсы бир шустрый адамдар иштесе, кайсы бир жактарда общий деньги, общее имущество, көпчүлүктүн акчасынын казнадан эсебинен көп акча жеп коюшу мүмкүн. Материалдык, бул акча эле эмес, буюм терим түрүндө да. Еще жакшы нерсе бул жерде баягы карып калган бир энелери болушу мүмкүн, туугандары, по отцовски, по матерински линии, ата жагынан апа жагын, карыган энелер, карыган абалар болсо, бала чакалары жок, же бала саракеч, ал бул ишенбей ага таштагысы келип атса, мурастардын үйлөрүн. Ушул убакта козерогдор, текечелер колго алса, жөн эле мындай болуп туруп, завещание өткөрүп берип кой, ошондой чоң имуществолорго ээ болуп калуу үчүн бул текечелер үчүн эң жакшы мезгил. Акча табуу эле эмес, бул чоң материалдык мүмкүнчүлүк, кайсы бир байлыктар, бирөөлөрдүн имущество, үйлөрүнө чоң бир нерселерине ээ болуп калуу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт быйылкы жылы текечерлер үчүн. Суу куюучу водолей. Водолейлер. Водолейлер булар суу куярлар үчүн, суу перде жылдыз астында төрөлгөндөр үчүн 7-ci секторго киреткен. Булардын горизонтунда пайдалуу, жөнөкөй гана таанышуулар эмес, пайдалуу таанышуулар көп болот. Ошону бир жыл ичинде пайдаланып калыш керек. Кээ бир жумуш жагына кирге калганга жардам берет, кимдир бирөө бизнеске акча таап бере алганда бир банктарда иштеген күчтүү тааныштарың болот. Элдерге монча процент берип атса, сага жөн деле берип турушу мүмкүн. Ошон үчүн
жакшы пайдалуу таанышуулар көп, еще көп жылдан бери өзүнүн турмушуна, тагдырына нааразы болуп, турмуш кура албай жүргөн, үйлөнө албай же турмушка чыга албай жүргөн айымдар болсо, үйлөнө албай жүргөн мырзалар болсо, үйлөнүү үчүн дагы 7 секторда сектор брака деп коет. Ошо турмуш куруп кетүүгө дагы болот. 10 жыл, 15 жыл бойдок жүрүп калган суугуярлар болсо, водолейлер, ошолор үйлөнүү үчүн жакшы. Пайдалуу таанышуулар горизонтунда көп, өтө таанышуулар, пайдалуу таанышуулар көп. Ошо мүмкүнчүлөр мыйзамга байланыштуу дагы көп закондорду жакшы туура четишет булар. Быйылкы жылы, 1 жыл ичинде. Балыктар эң акыркысы 12 зодиак. Балыктар да бул 6 секторго кирет экен. Как раз айтып коелу, бул жерде 6 сектор работы, здоровья и долгов деп коет. Бул работа боюнча, здоровье и долг боюнча сөзсүз пайда. Бирөөлөргө акчаңды берип жиберип, куйругун карматпай качып жүргөн адамдар болсо, 15-20 миң долларын алып ал, 30 миң, 40 миң долларын. Хотя биздин практикада бар. Өткөндө эле бир комедия болду. Ушундай комедиялар болуп турат. Ала албай жүргөндөр болсо, ошону алуу үчүн карыз акчаларды алдатып жиберген. Эң ийгиликтүү жыл, 1 жыл ичи. Карыз акчаларын жыйнап калыш керек балыктар. Ден соолук боюнча да баягы зыяндуу адаттардан, аракечтиктен, сигарет чегүү, чылым чегүүдөн кутулуу үчүн ден соолук диагностика жакшы диагноз кое албай жүргөн болсо, медициналык кызматкерлер бул жылы уже жакшы дагы диагноздор удачно жакшы коюлат, ден соолукту оңоп жакшылып кетүү үчүн дагы, жумуш боюнча дагы, жумуш которуу үчүн дагы 30-июндан баштап 2026 кирип келген жаңы жылдын 2-жарымынан баштап эң жакшы мезгил. Ошо 1 жылга чейин. Ну, особенно, конечно, 2-жарымына калтырбай, ошо 26-жыл кирип кетсе, жылдын 2-жарымы жакшы. 27-ге жеткирбей элечи. Жумуш жагында коллегалар менен жакшы иштер кетет, тил табышуулар, айлык, зарплата, айлык маяналардын көбөйүшү жакшы нерселер күтөт балыктарды. Биз азыр жалпы Рахмат агай, ошо 12 зодиактын жылдыз төлгүлөрүн айтып бердиңиз да. Бүт позитивдүү маанайда айтып берди биздин Жанар агайыбыз да. Бирок бул позитивдүү өзү Юпитер ошо позитивдүү планета. Демек жалпы 12 зодиакка чындыгында эле келе жаткан 2026 жыл жакшылыктарды алып келет экен. Ошону менен бир катарда көрүнүп тура кайсыл ошо айларда зодиактар мындай коркунуч сизден айткан февраль жана октябрь айынан башка конкрет түрдө бир зодиактар кайсы мезгилдерде кичине кооптонуу пайда болушу мүмкүн, сактаныш керек деген. Бул жерде алар ар бир адамга жекеше гороскопун түзүш керек. Да. Муратбек мырза, потому что эмне үчүн дегенде бул жерде айтып атпайбыз, күндүн гана биз 12 жылдыз белгиге гана бөлүп, бир гана күндүн таасирине алат. Ошону дагы элдер айтат. Баягы телевидение, журнал, газеталарга беребиз да. Ежемесячный, еженедельный, ар бир аптага. Меники 100 эмес 130% туура чыгып атат деп. Күчөтмө берет деп, мен настроением көтөрүп коеюн деп айтып коюшат, мен билип рахмат деп коем. Бир гана күндүн таасири эске алынат. Ошон бул жерде өтө бирөөнү кыйратып деле минтип жүрбөйт, чоң зыян алып келбейт, үй бүлөсүнө же жумушуна, карьерасына бир чоң минус нерселер болбойт эч бир адам үчүнчү. Минус нерселер болгончо эгер мына Уран, Нептун, Плутон өтө медленный, высший планета деп коет. Ушулар өтө катуу таасир берсе жаман, анда ошолорго жаман нерселер болот. Эгер жекече планеталарына тез жүргөн жекече асман телолоруна дейличи, Меркурий, мисалы Венера, Жер, буну Солнце деп коебуз, анан Марс планеталар. Булар эми планеталар, Луна, Солнцени ала турган болсо, айды, жерди. Булар планетада айтып кое берет кээ бир астролог. Бирок планета эмес, антпесе комментарийде планета эмес деген умныйлар чыкты. Эми кыскартып планета деп коет да, тез жүрүүчү болот. Анын негизи личностный планета. Негизи Луна биздин табигый спутник да, Жер это центр нашей солнечной системы. Күн бору бар. Булар жоң гана небесный тело деп коебуз, асман телосу деп. Ошо кайсы ошо Луна дагы тез жүрөт, бир күндө 13 градуска кетип калат. 13 градус, бул чоң аралык. Ошол Солнце бир күндө 1 градустан жылып отуруп 365 күндө бир айланат. Ошол нерселер активдешкен болсо жакшы жагынан, мисалы Уран, Нептун, Плутон жактан.
Анда ишин аябай өзүнөн өзү итиң чөбү ишин оң келе жатса, шеф үстү жактан ырыскыны берип турса, ишин кете берет да. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз Жанар агайыбыз айтып өттү, сөзүнүн башында эле келе жаткан жылы биз оюбузду оңдошубуз керек экен, аракеттенишибиз керек экен. Чындыгында эле ар бир 12 зодиакка келе жаткан жыл бир гана көбүнчө жакшылыктарды алып келет экен да. Бул эми ар бир биз зодиактардан тышкары. Ооба, Юпитер планетасы жакшы нерсе алып келгендигин гана айтып өттүк. Эми айтып атпайбыз, Уран, Нептун, Плутон кайсы бир инсандарда ошо биз айтып өткөн Меркурий, Венера, Солнце, Луна, Солнцени активдешсе жаман жагынан. Транзиттик метод, андан сырткары прогрессия, дирекциялык метод катуу. Аларда минус нерсе деле боло берет. Сөз баарына эле ийгилик болуп жатып калат деген бул чоң катачылык. А кимдир бирөөлөргө биз айткандан да укмуш чоң ийгиликтер келет. Оозуңузга жакшы жагынан активдешсе, жекеше планеталарычы. Эми албетте көбүбүздү кызыктырган 2026-жылдагы негизи тышкы саясатта Кыргызстандан баштасак да, эл аралык аренада Кыргызстандын тышкы саясаттагы иштери кандай жүрөт? Тышкы саясатта негизинен жакшы. Айрыкча тышкы саясатта бизде жакшы болчу нерселер июль айына туш келет. Июль еще биз баягы жакшы ай деп эдикпи? Жыл негизи жакшы, ал жылдын ичинен айрыкча август, сентябрь жакшы деп эдикпи? Айрыкча августтун 2-жарымы, сентябрдын 1-жарымы жакшы. Сырткы саясатта да. Биздин ушу саясатчылар эң жакшы моментти пайдалана турган жыл негизи жакшы. Биз ушу Кыргыз мамлекети үчүн и саясатчылар үчүн деле. И мен билем, что бизде эң больной точка бизде Луна айдын таасири. Даже 92-жылы Токтогулда толук айылында чоң жерде термелүү болду, башкалар болду. Бай биздин жарандар күйүп кетти, 30дан ашык жарандар. Ошолорго ар бирине жүгүрүп келдим. Мына бизде төңкөрүштөр, революциялар болгон жылда сөз Луна активдешип келген. Даже самолет түшпөдү. Дача сууда. Ошондогулар бардык ошол убактарда активдешип келген да. Луна терс жагынан. Ошол нерсенин активдешкенин мисалы быйылкы жылы көргөнүм жок, өзүм деле карап көргөнүм жок чындыгында. Моюнга алып коеюн эми. Жакшы. Анан баягы самый баягы күлкүлүү комедия болгон жери Россиядан бир кыздын номерин апасы берди. Ал эжем байкушта пенсиянын возрасты чыгып калган экен. 9,5 миллион акчасын алдатыптыр. Ошол жакта жүргөн. Өзүбүздөн эле кыргыз азаматтарга. Үйлөрүн сатып бере бериптир, башка жакшы сөзгө муктаж дейм, жашы өтүп калган адамдар. Даже жаштарыбыз муктаж болуп атпайбы. Анын кызы тоже бир жакшы кызмат тарапта иштейт экен ошо Россияда. Анан бул эже мактанып калып атпайбы? Мындай. Анан мага эми дагы дейт 1400 рубль акча саласың деп атат. Салсак уж баягы акчаны чыгарабыз, сен баягы 9,5 миллион сом акчаң беребиз деп атат. Жанар, иним берейинби, бербейинби? Айланайын, бербең. Эже сизден суранып туруп айтам, бербең десем, комедия вот в чем заключается. Мен аны баягы айттым го өткөндө кандай жардам, көп жардам беребиз. Анан бербе деп айтсам, анан кызы жөнүндө айтып кетпеди. Кызым деле урушкан эле, ооба, Аллашын билип калганмын дейт. Билип калсаңыз давай. Анан меники главный немем цель, максат. Баягы кызына айтып коюш керек. Бул эже сөзүнөн байкап атам, мындай сүйлөгөн сөздөрүнөнчү. Бул баары берет баягы. Почти 1,5 миллион сом болду. 1400 рубль. Качан болду бул окуя? Өткөндө сизге комментарий 2 ай мурда берип кеттим, 3-4 ай мурда. Ошонун ортолугунда комедия болду. Анан кызыңыздын номерин берейин, анан мына мен бир жакшы нерсени айтып атам, чөтө ушунун балдарыңыз жактырып жакшы нерсе байкалат десем, берди номерин. Бергенден кийин кызына айтып койдум. Эже мындай алып тур, мындай болгон экен. 9,5 миллион рубль акча алдаткан экен. Ошол чынбы? Эже айтып атат. Чын деди. Анан эми дедим, дагы почти что 1,5 миллион, 1 миллион 400 миң акчасын дагы берген жатыптыр. Баягыны берип, баягы аферисттер эле мурда 9 миллион дагы бер деп атыптыр 1 миллион. Аны берсең уже алдатасыз, ала албайсыз, коюң десем болбойт. Анан баягы кызына айтып койсом бердирбейт да бар, жаш неме. Анан аны бергенден кийин
Срочно аны көрсө ломбардтан, ошо Россиядагы ломбардтардан ала коюптур уже 1 миллион 400 миң. Она успела да кемпир. Баягыларга бергени калыптыр. Алып келип сагыр барып берем. Айланайын. Дакшы кызынын номерин алып койгон. Жок, берген аттан мен бербе деп кызын айттым. Кызы хорошо деди. Эртеси барып баягыларды коркутуп, титретип, законго салып, ломбардка акчаны кайтарып берип 1 миллион 400 миң рубльди. 1 миллион 400 миң кайтарып берип, анан бул үйүнүн документин уже акыркы үйүн залогко коюп койгон. Документин алып келиптир. Алып келгенден кийин анан ошо күлкүлүү жери жерде болуп атпайбы? Документ алып келет. Алып келгенден кызы кетиптир машинасы менен апасын таштап коюп. Анан кызым мен таштап коюп бак аферисттердин бирөөсүн камап койду. 1 айга чейин кызым бербесиңер чыгарып алгыла деп орустарга айтып кетти дейт. Командирлерине дейт. Анан ооба деп келет, анан келетсем бир келин жолугуп калды. Кыргыз келинге дагы акча, кыргыз келинге баа историясын айтат да, минтип анан кайра акча үйдүн дакын кайтарып алып десе айтыптыр. Неме деп. Болду бежени алдатып жүргөн билет окшойт. Мага бер, мен точно кылып берем деп. Алганы калыптыр дагы акчачы. А мен бая кызга дагы чалдым. Сиз бияктан көрүп аттыңыз аны. Гороскоп көрүптүр. Ооба, мен эжеге айттым да, кызын айттым, карындашым, паланча гүл, короче. Бул эже азыр уже баягыдан келе айтып, кеч. Силер баягыны каматыпсыңар 1 айга, бермейин, уже чыгарбайсыңар. Бер 9,5 миллион рубль акчаны. Антип сен ишти жакшына алып бүтүрүп кетсең, эже бир кыргыз келинге тоже бул акча берер сырын билет экен. Ага бергени калыптыр. Аны айтсам, анан баягы эже, баягы Нюхач деген кинода илгери варианты болчу эле. 5 аялдык болуп неме алса, мурдун айма алат го. Ошо неме кылып айтмакчанан чычалап кетип, жини келип кетип, чычалап кетип, оштук диалектиме алам болуп кетип. Мен урушуп жөнөтүп атпайбы. Сен эмне баарын айтсам, сырымдын баарын айтсам, кызым айтасың, кызым мени өлгүдөй кылып аябай урушту депчи. Муну менен сиз айтып аткан менен сиз башында сөздү баштагансыз, баягы ай негизи айдын тутулушу Кыргызстан үчүн, биз мамлекет үчүн коркунуч жаратып келет деп. Демек, айдын тутулушу ар бир жаранга да, кыргызстандыктарга, Кыргызстан жаранына да коркунуч жаратышы мүмкүн экен да. Айдын тутулушу коркунуч жаратпайт. Ошо айбы, Меркурийби, Марсбы тез жүрүүчү асман телолору эгер жаман күчтүү планеталар тараптан жабыркаган абалга келсе, ал сөзсүз проблема жаратат. Баягы эженикинде ошондой болчу. Ами жол айтып койсом кайра орустуктар айтмакчы, алам болуп кетип, мен урушуп атпайбы? Эмне айтасың? Берсем бердим эле ошо 1 миллион 400 миң. Сенин акчаң кетип атабы кетсе, меники кетип атат дедилер. Мен күлүп атам. Зато жакшылык кылып сактап калбадым акчасын. Аны сиз аны эжебиздин астрологиялык прогнозун жерден карап туруп айттыңыздар да. Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болот? 2026-жылы Россия менен Украина ортосундагы согуш аяктайбы? Эң башкы суроо. Россияныкын, Америка же Бразилияныкын карап отурганга зарылчылык жок, ашып жаткан убактым жок. А бирок Путиндикин карап Инстаграмга чыгаргам дебедимби? Өзүмдүкү боюнча, ошо өзүнүкү боюнча. Мындай кыргызча Инстаграм баракчама, орусча дагы бар Инстаграмга. Ага дагы чыгаргам. Ошол жерде Путинде кыйналуу болуп тура берген учурда уже Россияга да мамлекет башчысыныкы тийип турат да. Азыр Путин мындайча айтканда ушул нерселерди токтотуп, өзү сразу согуш токтотпосо, Путинде мындай кыйынчылык моменттер бар. Мына согуш сизге айтып кеткенден бери эле бир 2 айдан өтүп калды. Дагы эле токтобой атпайбы? Вроде Трампка кол алышып жакшы болгон болот, токтотобуз десе, Зеленскийди ынандырып, токтобой келет атпайбы? 2026-жылда токтобошу мүмкүнбү? Эми бул өзү эле Кудай ынсап берип эле токтотуп калбаса, бу неменикин, Путиндикин. Кудай өзү ошо Путинге эле ынсап берип, Путин өзү токтотуп калбаса, Путинде кыйынчылыкпы, Россия үчүн кыйынчылык болуп тура берет. Ошентип биз Россия мамлекети менен Украинанын ортолугунда чыңалуу абалы пока токтобойт деп айтсак болот. Токтобой эле келе жатат, айткандай элечи. Мен бул суроону сизге так берип атканымдын себеби өзүңүз айтып атасыз, Орусияда Кыргызстандык көптөгөн биздин мекендештер жашап, иштеп, эмгектенип келет. Демек, Орусияда
кырдаал курчуп турса биздин жарандарга да кыйынчылык жаратат деген да ошол себептен берип атам. Андан тышкары эле биздин Кыргыз мамлекети негизи эле Борбор Азия Орусия менен карым катышыбыз аябай тыгыз. Ошол себептен бизге залакасы тийбеген маани тийбейби деген жок бизге тийбейт эми тийбегендиги ошодо. Эми булар политический жактан Украина менен салгылашып жаткандан кийин ошо башка Украинага тийиши мүмкүн. Эми бизде деле кээ бир товарларды өткөрбөй коюп кайра эле сүйлөшүп Путинге да бир келип кеткенден кийин башка онун кайра эле өткөрүп калып атпайбы? Эмнеден бул? Өз мамлекет башы жеңишинен сүйлөшүп койгондон кайра эле жакшы кылып, өткөрбөй аткан документтер эми жарак кылып өткөрүп коюп атпайбы? Биздин мына границада өткөрүп атат. Ошон үчүн жакшы сүйлөшүү, тыгыз айткандай мамиле тыгыз Россия менен биздики Кыргызстан жакшы эле болуп кете берет. Сиз азыр айткан сөзүңүздө бир аз поправление киргизип койсок болот, поправка түзөтүү. Россияда андай кыйын согуш бүтө берсе бардык жаранда андай эмес. Эгер жекече городкомдо жакшы момундай адамдар кыйналбай окуттун. Жекече планеталар терс жагын активдешип турган жарандарыбызга аларга тиет сөзсүз. Түшүнүктүү. Биз сиз айтып аткан ушу астрологияда үстүбүздө жазылган нерселерди кандайдыр бир жашообузда оңоп кетүүгө, кандай терс нерселер болсо, аны түздөп кетебизби? Мүмкүнчүлүгүбүз болобу же пешенебизге жазылган эчтеке кыла албайбызбы? Эми ал жерде оңоп кете тургандары бар, оңоп кетпей тургандары бар да. Мисалы жеңил нерселер болсо, жумуштан айдаласың, этият бол десе, жумушуңду сүйсөң, жакшы көрсөң, эптеп жакшы коллегалар менен, кесиптештериң менен, начальство менен жакшы сүйлөшүп, жумушуңан айдалбай калып кетсең болот да. Все равно напрягать этет, кыйынчылык моменттер болот. Болбой койбойт. Эгер өтө чоң минус указаниялар турса, мисалы баягы эжеге окшоп 9 миллион, анан 1,5 миллион, 1 миң ушундай акчаны алдатып турса маңдайыңда. Бу дирекциялык, прогрессиялык нерселерди указание күчтүү алып сөзсүз чыгып кетет ал. Ар кандай жол менен, башка жол мененчи. Значит, мода бул эженин ошо 1 миллион 400 миңи чыкканга бая судьбой было не предназначено, да? Чыгып кетпей турган болуп турган, мен себепкер болуп калдым, айтып кызын айтып мен сатып койдум, стучать этип кызына. Кызы бердирбей апасын урушуп алып калыптыр. Аны эже бая оштук диалектиканы айтканда алам болуп кетип, кайра мени урушуп атпайбы? Голосовой жөнөттү. Эмне тезиң? Ал менин акчам го деп. Эже кийин түшүнөт. Эже сиздин туура калганыңызды, кызыңыздын туура калганын кийин түшүнөт, аны турмуш көрсөтөт да. Ар бир мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн астрологиялык жылдызы өзүнүн же болбосо бир планетасы болот экен да. Болот, сөз. Биздин Кыргызстандыкы кайсы планета? Биздики Сатурн. Сатурн. Өткөндө мен сизге айткам. Демек ушул Сатурн бизге жакшы нерсе. Юпитер менен Сатурн жакшы түзүлүш айтпадыкпы? Июль менен августта жакшы. Июль-августта жакшы. Вот поэтому июль-августта ушул нерселерди ишке ашырып калса болот. Өткөндө Путин келип кеткенде кайсы айда? Ноябрда келдиби? Этегинде октябрдын этегинде. Как раз ошол убакта мен сизге комментарий бергенде айтканбыз. 1,5 жыл азыр жакшы. Ошондо өтпөй турган товарлар Казакстандан өтүп Москвага жакындап калган жерде өткөрбөй аткан экен. Мен ал жакта тааныштарым бар, бизнес өткөрүп. Путин келип кетти, эртеси өттү. Бул эмнеден кабар берет? Значит, жеңишинен сүйлөшүп койушу да шефтер. Өтүп кетти. Мына азыр товарлары Валберес деген жерге жетиптир, складка. Өзүңүз айтмакчы, бийлик өкүлдөрүнө быйылкы келе жаткан жаңы жылыбыз кандай жыл болот? Бийлик өкүлдөрүнө ушундай эле жакшы, баягы жалпы элге жакшы болсо жакшы, кыйынчылык болсо кыйынчылык, ошондой күн нурун баарына тегиз чачат дегендей, баарына тегиз чачат да буларга. Анан айтып атпаймынбы? Жекече планеталар жакшы жактан активдесе, жакшы нерселер болот, ошо саясатчыларда. Кимдир бирөөлөр жаман жагынан активдесе, аларга жаман жагынан боло берет. Ошон үчүн баягы революция төңкөрүш болгон учурда кимдир бирөөлөр үчүн жаман, жекече план жаман жагынан. А кимдир бирөөлөр үчүн жекече жакшы активдесе, алар наоборот ошол убакта бийликке келет. Ушундай да. Ошондой нерсе. Анан сөзсүз ар бир нерсеге көңүл бөлүп туруш керек, антпесе болбойт. Бардык нерселерде. Биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Урматтуу Жанар агай, убактыңызды бөлүп бизге келип кенен маек курганыңызга ыраазычылык билдирем. Кен эмес так маалыматтарды бердиңиз. Кирип келе жаткан жалпы кыргызстандыктарга каалоо тилегиңиз болсо
кайрылып кетсеңиз болот. Микрофон сизде. Эмне дейбиз, кыргыз элибиз үчүн ошо барчылык болсун, бардык жактан телегейлери тегиз болуп кыргыз элибиздин. Токчулук, молчулук болуп, көздөгөн ой максаттарын бардыгына жетип, эң жакшы эсте кала турган жакшы жылдардан болсун деп жакшы тилек айтып кетем. Жакшы, бактылуу, көп жылдарга эсте кала турган, көп жылдарга жакшы өзүнүн чоң эшиктерин ачып кеткен, эсте кала турган жакшы, бактылуу жылдардан болсун деп ушу жакшылык каалап кетем кыргыз элибизге. Рахмат Жанар агай. Сизге дагы ушул бүгүн аябай позитивдүү маалыматтарды бизге бердиңиздер. Бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө дагы маанилүү маек болду деп эсептейм. Айтканыңыз келсин. Чындыгында эле элибизде, жерибизде тынччылык, токчулук болуп, бир гана ийгиликтүү жакшы жаңылыктарды угалык. Рахмат сизге.